Комсомол уюму коммунисттик партиянын таянар тоосу, үмүт тиреги, сайыздык жаштардын жарандык жактан калыптанышынын унутулгус учуру, ошол кездеги жаштардын даңктуу тарыхынын ажырагыс бөлүгү. Совет доорунда курамына миңдеген улан кыздардын башын бириктирип, 15 сайыздык республиканын экономикалык социалдык өнүгүшүнө татыктуу орду бар. Бул уюмдун өтөгөн кызматы баа жеткис. Бүткүл сайыздык Лениндик коммунисттик жаштар союзунун катарында туруу биздин мурдагы кыргыз жаштары үчүн бийик сый-урмат болгон жана ошол кездеги улан кыздардын уникалдуу массалык коомдук уюму болуп саналган. Күжүрмөн бир туугандыктын, эмгектик эрдик менен атуулдуктун мыкты мектеби болгон. Комсомол уюмуна бирдиктүү мамлекеттин миллиондогон, анын ичинде Кыргызстандын да жаштары өтүшкөн. Бүткүл өлкөнүн эли улан кыздары менен бирдикте мекендин индустриялык жана агрардык күч-кубатын түзүүгө жигердүү катышып, улуу ата мекендик согуш жылдарында өлкөнү коргошуп, бүлүнгөн эл чарбасын калыбына келтирүүгө, дың жерлерди өздөштүрүүгө чоң эмгек сиңиришип, бүткүл союздук эпкиндүү комсомолдук курулуштарында өз күчтөрүн аябастан күжүрмөндүк менен иштешкен. Кыргызстандын комсомолдору калктын кат сабаздыгын жоюуга, эскинин калдыктары менен күрөшүүгө, турмуш тиричиликке үрп-адаттарды киргизүүгө баа жеткис салым кошуп, жаңы маданиятты, адабиятты жана искусствону түзүүнүн башатында турушкан. Кыргызстан комсомол уюму республиканын эл чарбалык объектилерин курууга активдүү катышышкан. Комсомолдор шефке алган экономикалык тармактардын катарында алмалык көмүр кени, Токтогул жана Үч Коргон кеси, Фрунзе жеби, авто жыйноо заводу менен Борбордогу комбол оотлук комбинат, Оштогу пахтадан жибирүү комбинаты, кант цемент шифер комбинаты, Бийик тоолуу Фрунзе ош жолу кирген. Мезгилдер тынымсыз өзгөрүлө берет. Бирок комсомол жаштарды тарбиялап берген чыныгы баалуулуктар бүткүл жүрөгүң менен мекенди сүйүү жана аны сактоо, өз элиңдин тагдыры жөнүндө ойлоо, келечекке ишенүү. Комсомол жаштарды тарбиялоонун өтө чоң тажрыйбасына ээ болгон. Ошондуктан аны азыркы учурда да улан кыздарды тарбиялоо ишинде кеңири колдонуу керектигин баса белгилешибиз керек. Комсомолдун мыкты салттарын сактоого, күчөтүүгө, биздин сүйүктүү Кыргызстандын эртеңки тагдырын чече турган жаштарды тарбиялоодо мурдагы муундардын топтогон бай тажрыйбасын колдонууга болорун айгинелейт. Кыргызстандын элитасындагы көптөгөн көрүнүктүү ишмерлер, советтик партиялык белгилүү жетекчилер дал ушул комсомолдон такшалып, тарбияланып чыгышкан. Андыктан кезегинде Кыргызстандын жаркын келечегин курууда дале болсо катардан калбай, жаш кездериндей эриктүүлүктөн, демилгечиликтен тайбай, ата мекенге ак кызмат кылуунун кайталангыс өрнөгүн көрсөтүп жатышкан советтик замандын комсомолдорун бир кылымдык мааракелери менен куттуктайбыз. Заман кандай өзгөрбөсүн, тарых кандай өкчөлбөсүн, ал кездеги комсомолдордун эл жерине өтөгөн ак эмгектери унутулбайт жана эл жүрөгүндө сакталып, алигиче даңкталып айтыла бермекчи.